Кыргызстанда негизи менин оюмча күнүгө бирден серия мультфильм чыгып туруш керек. Ошондо биз анан балдардын анимацияга болгон таламын 5 жылда толуктап бере алабыз да. Себеп дегенде жөн эле калькулятор алып эле эсептедим. Бир бала бир күндө жарым саат жок дегенде мультфильм көрөт экен. Бул демек 6 мүнөттөн эсептесек 30 мүнөттө бул 5 серия. Биз күнүгө 5тен серия тарта албайбыз. Жок дегенде бир күндө бир эле сериядан тартсак дагы ошондо 5 жылда араң биз балдардын мультфильмге болгон суроо талабын толуктай алат экенбиз. Бүгүнкү күндө күнүгө мультфильм бирден серия мультфильм тартылбай эле. Былтыр Кыргызстанда тартылган мультфильмдердин теңин биз тарттык. Ошо Козулардын 2-сезонун тарттык. Амантай менен Айтуяктын 1-сезонун, анан Быйтыктар деген мультфильм тарттык. Жалпы 200 мүнөттөй тарттык. Ошо бизге окшогон отуруп алып фестиваль үчүн эмес, 5 жылда фестиваль үчүн бир мультфильм тартып барып приз алып келип мен кыйынмын деп мактаныш үчүн эмес. Балдар көрүш үчүн, балдар кыргыз тилиндеги өзүлөрүнүн баатырларын таанып, кыргызча нукка сиңип, кыргыз музыкасы менен чоңоюш үчүн, кыргыз тилин унутпай, кыргыз тилин мультфильмдер менен үйрөнүш үчүн тартылып атат бул мультфильмдер. Ошон үчүн азыр кандай десем, сапаты жакшыбы, жаманбы, биз ошол санын көбөйтүп алышыбыз керек. 5 жыл тынбай күнүгө бирден серия тартсак, ошондо санын кылып алсак, анан акырын сапатын өтө берсек болот.